Кыргызстан менен Тажикстан Жааматтык коопсуздук келишим уюмунун мүчөлөрү. Кыргызстан менен Тажикстандан тышкары бул уюмга Россия, Беларусь жана Казакстан кирет. ЖКК уставынын 3-беренесине ылайык уюмдун максаттары тынчтыкты, эл аралык жана регионалдык коопсуздукту жана туруктуулукту чыңдоо, көз карансыздыкты, мүчө мамлекеттердин территориялык бүтүндүгүн жана эгемендигин жааматтык негизде коргоо болуп саналат. Бул келишимге кол койгондун баардыгы башка мамлекеттин чек араларын жана эгемендүүлүгүн урматтоо менен баардык маселелерди дипломатиялык жана тынчтык жол менен чечүүгө милдеттенишет. Азыркы учурда биз бул келишимде болгон эки өлкөнүн ортосундагы куралдуу кагылышуу болуп жатканын жана ЖКК сүйлөшүүлөргө чакыруудан башка эч нерсе кыла албай жатканын көрүп жатабыз. Келишимге катышкан эки өлкөнүн ортосундагы куралдуу кагылышуунун прецеденттери али боло элек болчу. Бирок Грузия, Азербайджан жана Өзбекстан ЖККдан чыгып же болбосо мүчөлүгүн токтоткон учурлар болгон. Мунун себеби ал уюмга катышкан өлкөлөрдүн бирине болгон ишенбөөчүлүк, тагыраак айтканда Россияга. Россия Тажикстан менен Кыргызстан ортосундагы жаңжалды кесипкөй эмес чагылдырды. Муну биз россиялык маалымат каражаттары жазган макалалардан же болбосо блогерлеринен көрүп алсак болот. Так ушундай мисал болгон эмес, бирок буга окшош Түркия менен Грециянын ортосундагы мисал бар. Ал Кипр аралына байланыштуу болгон жаңжал. Бул жаңжалдан кийин Греция Түндүк Атлантикалык келишим уюмунан, башкача айтканда НАТОдан убактылуу чыгып кеткен. 30 апрелде Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров майдын ортосунда Душанбеде жолугушууну макулдашты. Садыр Жапаровдун каршы тараптын борбору Душанбеге барууга макулдугу Тажикстанга протокол жана жаңжалды кабыл алуу жагынан артыкчылык берет. Садыр Жапаровдун бул кадамы ар кандай чечмелениши мүмкүн. Ошондуктан эч кандай манипуляция болбошу үчүн жолугушуу нейтралдуу территорияда өтүшү зарыл.